Тадам! 90-60-90 фигурама пончом кыйкырат бекен. Посылка келди. Балам экөөсү баягы жашыл Мерседести айдап алып жөнөдүк. Эмне деп ойлоп жатасыздар? Азыр үйгө барып алып чогуу ачып көрөбүз сиздер менен. Сиздерде да ушундайбы? Бишкектен посылкалар бат-баттан келип турабы? Негизи канча посылка келсе дагы биринчи жолу алып жаткандай сүйүнөсүң. Бул посылка Дордойду кармаган кайнежемен келди. Бутубузга кийгенге деп шлёпка берип жибериптир. Анан өткөндө келип кеткенде үстүңө бир нерсе барбы кийгенге деп ушундай пончолордун сүрөттөрүн көргөзгөн мага. Анан ушул пончону видеодон көргөзүп, тандап, размеримди карап алып берди. Базарда иштегендердин көздөрү глаз алмаз болуп калат го. Кандай кийим алса дагы размерлери туп-туура келет. Генералдын комнатасына баягы килемдин үстүнө моундай дорожкаларды алып бериптир. Балдарым азырынча кичинекей кирдетип койсо мага эле кыйын болобу жууганга деп. Алып берген нерселерин шыпылдап салып албай менде жан жок банан. Өткөндө генералым Бишкекке кетти эле го, ошондо өзү полный капитальный ремонттон өтүп келген. Эми болсо комнатасын ремонт кылып жатабыз. Килеми, дорожкасы, жууркан төшөктөрү, жаздыктары. Эми ал дагы силер көрүп жаткан дивандын подушкалары, төшөктөрү жаңырат. Айтмакчы, жүгүнүн покрывы аласы жаңырды. Ошо менен генералым өзү да комнатасы да зыйт болду. Анан оюңуздарды жаза кетиңиздер, кандай болуп калыптыр. Достор, бул менин экинчи аккаунтум, каттала кетиңиздер. Биринчиме отказ келди монетизациядан.